ФБО менен иштесе жакшыбы же ФБС менен иштесе жакшыбы деген бир суроо калтырган. Суроого рахмат. Достор, караңыздар. Именно ФБС боюнча бир эскертүү бар. Буюрса, ушул келе жаткан жума күнү 30 сентябрда биз деген Бишкекте болбогон биздин катталуучуларыбызга ФБС боюнча онлайн мастер-класс өтөбүз. Ал эми келе жаткан 7-күн, воскресенье күнү 2 октябрь болуп калат. Wildberries боюнча, өзгөчө ФБС боюнча офлайн мастер-класс өтөбүз. Эгерде офлайнга катышам, жүз келип таанышам, силер менен таанышкым келет, же болбосо менин Wildberries боюнча ар кандай суроолорум бар эле дегендер, воскресенье күнү Исанова 134 дарегине келип, ушул жактан өзүңүздөр каалаган суроолорду берип, өзүңүздөрдү түйшөлткөн бардык суроолорго жооп алып, Wildberries меники же меники эмес деген суроого жооп тапсаңыздар болот. Эгерде мастер-класска катышам дегендер бар болсо, директке кайрылсаңыздар, ошол жакта биздин менеджерлер бар, менеджерлер сиздер каалаган бардык суроолорго жооп берет, достор. Эми ФБС не, ФБО не, бул экөөнүн ортосундагы айырманы кыскача түшүндүрүш керек болсо, мындай, достор. Деги эле бул нерсени түшүнүш үчүн, достор, Wildberries'тин иштөө этаптарын карап көрүшүбүз керек да. Айтайын дегеним мындай, мына. Кандай этаптар менен Wildberries'те товар сатылат? Акчанын обороту кандай болот деген суроого келе турган болсок, достор, баштап бизде деген товар болот. Бул товарды биз Wildberries'тин өзгөчө Россиядагы складтарына жөнөтөбүз. Карго аркылуу, fulfillment аркылуу, эми ал детальдарына кирип азыр башыңыздарды айландыргым келбейт. Бирок общая картинаны көрүш үчүн айтып атам. Товар тандадыңыздар, товарды алдыңыздар, даярдадыңыздар, Wildberries'тин складына жөнөтөсүздөр. Бул товар Wildberries'тин складынан чыккандан кийин сайтта пайда болот. Баасы канча, бул товар эмне товар, кандай описаниясы бар, кандай өзгөчөлүктөрү бар, бардыгы деген сайтта пайда болот. Сайтта пайда болгон бул товарга эгерде заказ түшө турган болсо, Wildberries бул товарды деген доставка кылып берет. Товар клиентке жетип доставка болгондон кийин бул товардын оплатасы алынат, акчасы алынат. Андан кийин бул акчаны деген Wildberries өзүнүн комиссиясын, хранениясын, логистикасын иш кылып, өзүнүн ала турганын алып калгандан кийин калган сумманы сиздерге кайра которуп коет. Ушинтип товар менен акча айлана берет. Бул жалпы жонунан ФБО деген система, достор. Wildberries'теги эң классический, эң көп колдонулган система ушул. Товарды алдыңыздар, складка жөнөттүңүздөр, складта товар киргенден кийин, складтын сотрудниктери принимать эткенден кийин сайтка чыкты, сайтка чыккандан кийин сатыла баштады деген сөз. Товарыңыздарга заказ түшкөндө клиентке жеткирип берет, клиент акчасын берет, ал акчаны Wildberries алат дагы өзүнүн комиссиясын алып калып туруп, акчаны кайра сиздердин расчетный шотуңуздарга же болбосо банк эсебиңиздерге которуп коет. Бирок бул ФБО дегени. ФБО дегени fulfillment by operator деп коет. Ошол оператор катары бул жерде ким бар? Wildberries бар. Бардык операционный иштерди Wildberries аткарат деген сөз. Ал эми ФБС деген эмне, достор? ФБС деген жанакы эле процесстердин бардыгы болот. Бирок бир эле айырма, склад катары Wildberries'тин складын колдонбойсуздар. Получается, товарыңыздарды Wildberries'тин складына жөнөтпөйсүздөр дагы, өзүңүздөрдүн эле складыңыздарда же өзүңүздөрдүн эле үйүңүздөрдө, жаныңыздарда товар болуп турат. Качан гана товарга заказ түшкөндө бул товарды деген Wildberries'тин складына жеткирип бересиздер, калган этаптын баары ошол бойдон эле кетет. Бишкектин жагдайында айтыш керек болсо, эгерде товарга заказ түшө турган болсо, бул товарды сиздер эмне кыласыздар? Анкара көчөсүндөгү Wildberries'тин ФБС складына алып барып берсеңиздер, ал жер деген сиздердин товарыңыздарды дальше клиентке жеткирип берет. Клиент товарды алып калып оплатасын бере турган болсо, бул түшкөн акчадан өзүнүн комиссиясын алып калат дагы, калган бөлүгүнү кайра сиздердин банк эсебиңиздерге которуп коет. Бул системаны түшүнгөн болсок, мына ФБС fulfillment by seller, бул жердеги сыны склад деп түшүнө алсаңыздар да болот. ФБС деген өзүңүздөрдүн складыңыздарда товар турат. ФБО болсо Wildberries'тин складында турат. Бул эки системанын ортосундагы айырмачылыктарды, плюстарды, минустарды эсептеп келсем, толгон токой плюстары, минустары болушу мүмкүн. Бирок жалпы жонунан кандай плюс минустары бул жерде кыскача карай турган болсок, достор, ФБС'те эгерде склад өзүңүздөрдөн боло турган болсо, бул системаны азыраак бюджет менен баштасаңыздар болот. Неге? Анткени даже бул жерде, достор, товар өзүңүздөрдө жок, бирок сиздер жакшы тааныган бирөө жарымда деле товар бар боло турган болсо, анда бул товарды кудум эле сиздерде бар сыяктуу сүрөткө тартып Wildberries'ке чыгарып койсоңуздар, заказ түшкөндө ошол таанышыңыздардан, ошол сиз билген адамдан товарды алып туруп, Wildberries'тин складына киргизип берсеңиздер, ал дальше алып кетет. Получается, сиздер деген бул жерде почти без вложения
бизнес баштасаңыздар болот деген сөз. ФБОда боло турган болсо товарды Wildberries складынан киргизип берем десеңиздер, анда деген көбүрөөк акча керек болот. Неге? Анткени бир кийинки суроолордо дагы бир аз талкуулайбыз. Wildberries деген шарттар татаалдашып баратат. Деги эле Wildberries'де более менее жакшы продажа болуш үчүн, бир товарды жакшы тест кылып көрүш үчүн бир товардан бир 100, 200, 300 штук киргизишиңиздер керек. Айталы бир көйнөк менен кирем деп жатасыздар. Бул көйнөктүн бир штугунун себестоимости $1000, $10 боло турган болсо, 100 штук көйнөк киргизе турган болсоңуздар, бул $1000 болот. Фотосессиясы, упаковкасы, отправкасы, логистикасы тиги бу болуп атты, бул деген $1,500 тегереги болуп калышы мүмкүн. Сиздер бир штук көйнөктү киргизем деп атып, бир штук дегенде бир модель көйнөктү киргизем деп жатып достор, $1,500 вложение кылышыңыздар керек. Бирок FBS'те андай эмес. Дордойго урган бойдон барып, ал жактан деген адамгерчиликтүү жакшы адамдарды таап, алардын товарларын сүрөткө тартып, анан бул сүрөттөрдү деген Wildberries'ке чыгарып туруп, ал жактан бул товар менде бар, эгер заказ бере турган болсоңор, мен силерге бул товарды жөнөтүп коем десеңиздер болот. Бул биринчи айырма достор. Аз бюджет, көп бюджет. Экинчиси, FBS'тин бир минусу, ФБОга салыштырмалуу, доставка көп убакыт алат. Эгерде өзүңүздөр деле бир сатуучу катары, покупатель катары Wildberries'in сайтына кирип, любой эле бир товардын ичине киргениңиздерде оң ылдый жагында доставка деп туруп, доставка в течение деп туруп, канча күн айтып турат. Мисалы 5 күн, 10 күн, 15 күн, же болбосо доставка до деп туруп бир датаны айтып турган болот. Бүгүн 28 сентябрь болсо, доставка до 30 сентября деп турат. Значит, муну 2 күн ичинде жеткирип берет деген сөз. Эгерде сиздерде деген товарыңыздар FBS менен өзүңүздөрдүн складыңыздардан жөнөтө турган система менен боло турган болсо, товарыңыздар салыштырмалуу көп убакыттын ичинде жетет. Неге? Анткени FBS системасы менен товарыңыздарга заказ түшкөндөн кийин 48 сааттын ичинде тиги Wildberries'in складынан жеткирип бересиздер. Бул 2 күн деген сөз. Ал отправка болунча дагы 1-2 күн өтүп кетиши мүмкүн. Пока клиентке жеткенге чейин дагы бир жума, 2 жума өтүп кетиши мүмкүн. Өзгөчө Кыргызстандан бул товар бара турган болсо, туурабы? Бирок эгерде бул товар Wildberries'in өзүнүн складында турса, хоть бул товардын түнкү саат 3-тө түшөбү, таңкы саат 5-те заказ түшөбү, автоматикалык түрдө бул товарды Wildberries'in сотрудниктери деген логистикага берет, логистика сразу алып кетет. Мындайча айтканда, убакыт, оперативность аябай бат. Ушул жактан карап көргөндө достор, FBS'тин бир чоң минусу бар. Мисалы дейли, продавец катары эмес, покупатель катары, сатып алуучу катары өзүңүздөрдү элестетип көрсөңүздөр, вроде как эки бири-бирине окшош эле футболка турат. Бул футболкалардын бирөөсү доставкасы 2 күндө деп турат, бирөөсү деген 15 күндө деп турат. Сиздер бир футболкага заказ берип коюп 15 күн күткүңүздөр келбейби? Скорее всего, күткүңүз келбейт, туурабы? Өзгөчө азыр аябай шашып калган дүйнөдөбүз, аябай шашып жашаган дүйнөдөбүз. Көпчүлүгүбүз көп убакыт күткүбүз келбейт. Жыйынтыгында деген бизге деген даже сапаты бир аз начарыраак болсо, сапатыга балким таасир этиши мүмкүн, бирок мисалы 50 сом, 100 сом кымбатыраак болсо деле сиздерге 2 жумада келген товардан көрө 2 күндө келген товар дагы маанилүүрөөк, так что 2 күндө жете турган товарды тандайсыздар. Жыйынтыгында эмне болот достор? FBS менен иштегенде конверсия деп коет. Ошол адамдардын сиздерден товарды сатып алуу ыктымалдуулугу бир аз түшүшү мүмкүн. Мен бул жерде плюстар менен минустарын айтам. Сиздер деген өзүңүздөр жагдайга жараша өлчөп көрүп, кайсы тараза оор басса, ошону деген өзүңүздөргө тандасаңыздар болот деген сөз. Бир кийинки айырма достор, FBS менен көп ассортимент кылсаңыздар болот. Бирок FBO менен ошондой кылам десеңиздер, көп ассортимент кылам десеңиздер, көп акча керек. Кандайча? Жогоруда дагы биринчи пунктта айтылган маселе, таныш билиштериңиздерден, же болбосо дордойго барып бирөөлөр менен чындап, эгер нетворкинг жөндөмдүүлүгүңүздөр жакшы болсо, ошол жактан эле бирөөгө мен алдап кете турган адам эмесмин, мага деген товар керек деп туруп, толтура товарды сүрөткө тартып, магазиниңиздерди деген толтура товар менен толтуруп койсоңуздар болот FBS системасында. Бирок ушул эле нерсени FBO менен кылам десеңиздер, анда товарды деген Wildberries'in складынан жеткирип беришиңиздер керек. Ар бир товарды запускать эткенге $500 $1,500 чейин акча кете турганын приблизительно эстей турган болсок, анда деген 10 түрдүү товарга бизге балким $10,000, балким $15,000 вложение кылышыбыз керек болот. Бирок FBS менен иштей турган болгонубузда, в принципе деген жок эле акчага биз 100-200 товарды эле киргизип салсак болот. Итак эле Кудайым буйрса, могу пятница күнү онлайн
воскресенье күнү офлайн мастер класс болгондо бул ишти 5 айдан бери, почти жарым жылдан бери кылып жүргөн практик бир жигит бар. Ал жигит өзү көптөн бери ушул ишти кылып жүрөт. 2 аккаунтум бар дейт. 2 аккаунттун ичинде 120га жакын товар бар дейт. Bir магазинде 50 ассортимент бар, бирөөсүндө деген 70 ассортимент бар дейт. Сырттан караганда бул баягы болуп кеткен дегендей эле көрүнүш, бирок на самом деле бул товарлардын дээрлик эч бирөөсү бул жигиттин колунда жок. Дордойдо бар же тааныштарында бар. Көп ассортимент менен чыкса болот дегеним ушул достор. Анын жанында FBS менен FBO'нун ортосундагы эң чоң айырмалардын бирөөсү, FBS'те эгерде товар сиздердин колуңуздарда бар болсо, муну деген остатоктарды ручной өзүңүздөр текшерип турушуңуздар керек. Айтайын дегеним мындай достор, айталы, сиздер деген FBO менен 100 штук товарды Wildberries'ке жөнөтсөңүздөр, мисалы дейли 100 штук футболка жөнөттүңүздөр. Бул жерде 4 размер бар. Бул 100 штук товар складка киргенден кийин Wildberries'тин базасына кирип калат. Жыйынтыгында эмне болот? Жыйынтыгында товарыңыздар өткөн сайын, кайсы размер, кайсы расцветкасы өткөн сайын Wildberries'тин базасында бул товар болгон үчүн автоматикалык түрдө кайсы размерден канча штук калганын автоматикалык түрдө Wildberries эсептеп турат. Качан гана кайсы бир товарыңыздар калбай калса, автоматикалык түрдө Wildberries'те бул товар жок деп айтылат. Эмне болот достор? Жаңы бир покупатель кирип бул товарды заказ берем десе, бул размер жок десе, бул жок экен деп кетип калат. Бирок FBO'до, так как товар сиздердин, FBS'те кечиресиздер, так как сиздердин товарыңыздар өзүңүздөрдүн складыңыздарда турат, Wildberries сиздердин складыңыздарда канча товар бар экендигин биле албайт. Ошондуктан өзүңүздөр ручной менде кайсыл товардан канча калды текшерип турушуңуздар керек. Эгер муну текшербесеңиздер эмне болот? Текшербесеңиздер мындай бир проблема чыгат. Кардар кирди, сиздерде бир товар бар деп турат, заказ берди, бирок на самом деле ал товар сиздердин колуңуздарда жок. Анда деген Wildberries сиздерге штраф салат. Товарыңыздардын стоимостунун 35%-ын салат. Айталы, товарыңыздар 1000 сом болсо, Wildberries'ке 350 сом штраф төлөп бересиздер. Сатуучунун көз карашы менен бул не болгон балекет, неге биз штраф төлөшүбүз керек дешиңиздер мүмкүн. Бирок мен Wildberries'ти аябай жакшы түшүнөм, мени туура эле кылат, анткени андай болбосо мен мисалы сатып алуучу болсом, Wildberries'ке кирем, ар бир эле товарга алайын десем эле нет в наличии дей берсе, нет в наличии дей берсе, же болбосо мен заказ берип койгом, товар деген 1 айдан кийин, 2 айдан кийин деле келбейт. Жыйынтыгында ал товар деген сатуучунун колунда калбай калган болсо, бул сатып алуучу катары мага деген аябай неприятный болмок да, мага жагымсыз болот да. Ушул өңүттөн караганда достор, бул чечим туура эле чечим.